Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен мен Сөмкөл жамааттык мультимедиа борборунун кабарчысы Анжелика Сейталиева. Бүгүн бизде жаңы рубрика улуттук оюндар. Ошондой эле илгертен ойнолгон улуттук оюндардын бири Ордо оюну. Ордо оюну кыргыз элинин байыркы оюндарынын бири. Ордо оюнуна 10-дон 20-га чейин оюнчу катыша алат. Ордо оюну тапталган түз жерде, кырманда, көбүнчө кой королордо ойнолот. Ордо оюнуна диаметри 14 метр болгон тегерек чийилет. Ордонун борборунун жыдымасына кан салынат. Эгерде мелдешке 20 киши катышса, 98 чүкө жана кан салынууга тийиш. Анткени кан 2 чүкөгө эсеп кылынат. Ордону көбүнчө топостун топою менен атышкан. Анткени уйдукунан топостун топою оор жана катуу келет. Кийинчерээк ордону тоот экенин мүйүзүнөн узундугу 8 см, туурасы 6 см, калыңдыгы 2,5 см болгон абалак жасап ордону атышкан. Ордону абалак менен Ысык көл, Нарын, Чүй өрөөндарында атса, түштүк облустарда жана Таласта томпой менен гана ойношкон. Азыркы учурда Ордо оюнунун бирдиктүү эрежеси иштелип чыгып, томпой менен гана ойноо каралган. Ордо оюнунда ура атуу, топ бузуу, кадамак кадоо, тоорма ыкмалары кеңири колдонулат. Ушуну менен биздин бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.